Kırgız-Tajik mamleketlik chegarasında bugün 6 avgustun tаңында кайрадан курал колдонулган окуя катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Эки Таш чергесинде тажик тараптан белгисиз бирөөлөр кыргызстандык чегарачынын болжол менен мергенчилик мылтыктан аткан. Чегара отрядынын кызматкери колунан жарадар болгон. Ага медициналык жардам көрсөтүлүп, абалы канааттандырарлык деп бааланып жатат. Бүгүн Тажикстандын Ховар мамлекеттик агенттиги 6 августта таңга жуук Исфара аймагында Кыргызстандын Көкташ чегара бекетинин башчысы Шер Кабиров тоз 8 мергенчилик мылтыгынан атылган октон жараат алганын жазды. Агенттик Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына шилтеме берди. Маалыматта ошондой эле чегарадан 1 чакырым алыс жерде Самониен айылынын тургуну Вахиддин Вахабов аттуу жарандын бутуна ок тийип каза болгону жазылган. Бүгүн Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Исфара боюнча чегара өкүлдөрү жолугушуп, жагдайды талкуулаганы белгилүү болду. Чегарадагы абал туруктуу деп мүнөздөлдү. Кыргыз-Тажик чегарасында суу, жол, жер маселелерине байланыштуу эки тарап жаңжалдашкан окуялар, адам өлүмү менен аяктаган атышуу байма-бай болуп турат. Эки мамлекеттин жалпы чегарасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519-у такталган болсо, калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. 2019-жылы эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чегарачыры көп катталган Аксай-Ворух аймагында жолугуп, жогорку деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Бирок чегара маселеси чечимин таппай турат. Өткүрбек Рахманов, регион.